Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм жана угармандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге мурункудан да кеңири, чыңалууга бай, күтүүсүз бурулуштарга толгон жана чын турмуштан алынган коңшунун бир сыры бүт көчөнү дүрбөлөңгө салды аттуу аңгемени сунуштайм. Ыңгайлуу жайгашып, анда эмесе окуябызга көңүл буруңуздар. Биздин айылдагы Тынчтык көчөсү чынында эле атына заты жарашкан, бири-биринин кубаныч кайгысын тең бөлүшкөн айылдын эң ынтымактуу бурчу эле. Бирок 3 жыл мурда ушул көчөнүн эң четки эскирген үйүнө Аман ага менен жубайы Гүлай эже көчүп келгенден баштап баары өзгөрдү. Алар эч ким менен аралаша бербеген түнт адамдар эле. Эртең менен Аман ага жумушуна кетет, ал эми Гүлай эже короодон да сейрек чыкчу. Салам берсең, араңдан зорго баш ийкеп коюшканы болбосо, айылдагы аш тойлорго, улакка же конокторго таптакыр катышчу эмес. Бирок эң таң калыштуусу башкада эле. Ар күнү кечки саат 23:00 бүт айыл уйкуга кетип баратканда, алардын короосундагы эски сарайдын ичинен өчөр өчпөс сары жарык күйүп, кызыктай бир үн угула баштайт эле. Бул үн металлдын кыртылдаганына да, бирөөнүн акырын көбүрөп ыйлаганына да окшоп кетер эле. Убакыт өткөн сайын коңшулардын кызыгуусу чоң коркунучка айлана баштады. Ушак айыңдар көчөнү каптады. Деги булар эмне иш кылып жатышат? Эмнеге түн ортосунда гана сарайга киришет? Балким каракчылык кылып жатышкандыр. Же мыйзамсыз бир нерсе жасашабы? Айрыкча айылдагы эң таасирдүү, бирок шекчил Нурбек ата менен коңшубуз Сапар байке Амандын ар бир кадамын аңдый башташты. Алардын байкашынча, жумасына бир жолу түн ичинде Амандын үйүнө кара айнектүү, номери жок кичинекей жүк ташуучу машина келип, сарайдан бир нерселерди жүктөп кетет эле. Айылда чыңалуу күндөн күнгө күчөп, элдин чыдамы төгөнүп бараткан. Бир күнү кечинде Сапар байкенин короосунан 2 кымбат баалуу кою жоголуп кетти. Буга чейин айылда уурулук деген таптакыр болгон эмес эле. Ошол эле күнү түн ортосунда Медеровдордун сарайынан катуу чакылдаган үн жана темирдин кычыраганы угулду. Сапар байке чыдабай кетип, эркектерди чогултту. Бул кокустук эмес. Бүгүн менин коюм жоголду. А тигилер болсо түн ортосунда сарайында бир нерсени союп же жашырып жатышат. Барабыз да ушул сырды ачабыз деп кыйкырды. 10дон ашык эркектер колдоруна таяк, күрөк кармап, Медеровдордун үйүн көздөй жөнөштү. Аман байке эшикти ачканда, сыртта каарданган коңшуларын көрүп, өңү кубарып кетти. Аман, сарайыңды ач, түн ортосунда эмне кылып жатканыңды жана тиги жоголгон койлорду көрсөт, деди Нурбек ата үнүн каттуу чыгарып. Аман ага калтырап, суранам, коңшулар, бул жерде эч кандай жаман нерсе жок. Сарайга кирбегилечи, ал жакта сыр бар, деп сарайдын эшигин денеси менен тосуп турду. Бул кылыгы элдин шегин ого бетер күчөттү. Элдин басымына чыдабаган Аман ага аргасыздан чөнтөгүнөн ачкычты алып, сарайдын оор кулпусун ачты. Баары даярданып, ичинен союлган койлорду же катылган уурдалган буюмдарды көрөбүз го деп ойлошкон. Бирок сарайдын эшиги ачылганда бүт көчө катып калды. Сарайдын ичи жык-жыйма кол эмгегинен жасалган керемет буюмдарга толгон экен. Ал жерде жыгачтан, темирден жасалган укмуштуудай көркөм сааттар, жыгач оймолор жана эң башкысы майып балдар үчүн атайын жасалган колу менен башкарылуучу заманбап арабакечтер, коляскалар турган. Ал эми сарайдын бурчунда сары лампанын жарыгында майыптар коляскасында отурган 18 жаштагы бой тартып калган кыз Аман аганын кызы Эркинай отурган экен. Эл түшүнбөгөн абалда унчукпай калганда, Аман ага көзүнө жаш алып чындыкты айтып берди. Биз айылга тынч жашоо издеп келгенбиз. Менин кызым Эркинай оорудан улам баса албайт. Бирок анын колу алтын. Ал скульптура жасап, жыгач мээнеткечтигин жакшы көрөт. Анын оорусу кечкисин гана басаңдап, дал ушул саат 23:00 кубат кирип жасай баштайт. Эч кимге тоскоол болбойлу,
Эл кызымды көрүп боорор басын. Кызым да корунуп чегинбесин деп түнкүсүн сарайда чогуу эмгектенчүбүз. Ал сөзүн улантты. Сарайдагы темирдин үнү мен коляскаларды кескен убакта чыккан. Ал эми кара машина карылар үйү менен балдар үйүнүн өкүлдөрү. Биз бул коляскаларды жана кол эмгектерин жасап аткаруучу фонддор аркылуу муктаж балдарга бекер таратабыз. Бул сөздөрдү укканда бүткөчө катып калды. Нурбек ата башын жерге салып, Сапар байке болсо уялганынан колундагы таягын жерге түшүрүп жиберди. Айылдагылар жаман ойго барып, бир үй бүлөнүн таза жана улуу эмгегин, атанын кызына болгон чексиз сүйүүсүн байкабай калышканына абдан өкүнүштү. Кийин белгилүү болгондой, Сапар байкенин жоголгон койлору жөн гана кошуна айылга өтүп кетип, ошол күнү эртең менен табылган экен. Ошол күндөн тарта Тынчтык көчөсү Медеровдорду жаман көрбөстөн алардын эң жакын камкорчуларына айланды. Эркектер Аман агага жыгач темир ташып жардам беришсе, аялдар Гүлай эжеге тамак аш алып кирип, Эркинайга эң жакын курдаш болуп беришти. Эркинайдын колунан чыккан буюмдар өлкө боюнча белгилүү болуп кетти. Адамдын тышкы көрүнүшүнө же бүдөмүк нерсеге карап өкүм чыгаруу чоң жаңылыштык экенин Тынчтык көчөсү ушул окуядан кийин түбөлүккө түшүнүштү. Урматтуу угармандарым, бул окуя бизге сырттан көргөн нерсебиз ар дайым эле биз ойлогондой жаман боло бербесин. Ар бир сырдын артында чоң сүйүү, азап же улуу эмгек жатышы мүмкүн экенин эскертет. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, лайк басып, каналга жазылууну жана өз пикириңиздерди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Сиздерге сонун күн каалайм. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.